Мен ачкандан баштап ушул күнгө чейин 213 атмен болду товарчы. Мен оларды эч товар үйүңө сен ушунча количество товар алып кой деп мен эч кимди засадить эткен эмесмин. Сага заказ түшөт. Ошону сен барып бир пачка алсаң дагы, бир палет алсаң дагы, 1 миллион сомдук алсаң дагы оптовый ценада берет. Ошону алып барып жеткизип кой дегенмин. 400 миң акчасын көрсөтсө, мен аны окууга ала алам. Мен үчүн көрүшүң керек, сенин акчаң бар. Ого мен эч качан эч кандай претензия болбойт. Ол 100% иштеп кетет да, именно ушул сфера боюнчачы. Алардын товарлары выкупаемость аз болуп, акчабыз Wildberries'те көпкө кармалып калып атты да. Мен базаны билем, мага базанын кереги жок, үйрөтпөй эле кой мага, только нишаны айт, но ниша өтөт. Десем аны да айтпайт. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Wildberries тармагында 3,5 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келе жаткан Хабибулла агабыздын офисине келип калдык. Эсиңиздерде болсо, мындан бир 7-8 ай алдын агабызды метро Маринодон обученияны баштадык деп жардама ролигин тартканда 20 биздин мекенештер келип окушуп, ошонун 7 адам азыр ушул учурда иштеп атыптыр да. Иштегенде дагы агабыз ошол өзүнүн сатып аткан нишасын айтып, жол көргөзүп, эгер ошол нишандан эптей албай калган учурда дагы возврат бардыгын ошол алган баасында алып кое аламын. 200 миң акчаңар болсо келгиле, плюска чыгышыңарга жардам беремин. Күнү 3-4 миң акча тапсаңыздар болот, ошол 200-300 миң келип деп жардам тартырды. Мунусунда эми 400-500 миң дейт. 400-500 миң акчасы бар адам келген болсо дейт, сразу мына мен кеткан ниша менен эле сразу кирет дейт. Дальше плюска чыгып кетсе болот дейт. Күндө ошо 5 миңден жогору тапса боло турган типа эми тармактымдай, багыттымдай көргөзүп бере алам деп атат да. Бизден алыспай туруңуздар, бүгүнкү маек чындыгында кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Өзгөчө буга чейинки обучениялардан өзгөчөлөнүп, бардыгыны жана кылып берем дейт. Өзүм эле жолумда ала кетем дейт да. Обучение 1 ай бүткөндөн кийин дагы дальше мен менен иштеп, дальше бирге жүрүп, бирге туруп, дальше кетсек дагы болот дейт. Ассаламу алейкум. Туура эле айттымбы? Туура. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшыбы? Иштеп атасызбы? Сиз толку сезонный иштер менен иштейт экенсиз. Буга чейин тартканда носки, колготки, бул ходовой нерселер размер түшпөй калбайт экен. Мындай кандай десем, тартышып болсо кийип кете бере турган нерселер экен да. Шапка, мапка, чарчык ошондой иштейт экенсиз. Кыскасы ишти көзүн билип калыпсыз да? Аллага шүгүр. Кеңири түшүндүрөбүз эми. Ассаламу алейкум туугандар. Биз азыркы учурда Wildberries тармагында иштеп жүрөбүз. Буга чейин башында эле буга чейинки кылган иштерибиз эми машина алып арендага берип жүргөнбүз. Анан машиналар бузулуп, оңойлак жол экен деп биз Wildberriesке чыкканбыз. Азыркы күндө Кудайга шүгүр жакшы иштеп атабыз. Бизде эң жакшы жагы, мисалы үчүн Москвада обучениялар, мисалы мен башкалардыкын эч кимдикин жаман дебейм. Бардыгыныкы жакшы. Жакшы. Мен өзүмнүкү да олордукунан жакшы деп айта албайм. Бардыгыбыздыкы бирдей эле. Бирок ошого мисалы үчүн любой товарды алып атканда, эгерде заводдон алса, заводской ценасынан алып, Wildberriesке сатса, ал адам утат. И ошол сатып аткан товардагы возврат болбош керек да. Мисалы үчүн кроссовка сатам десең, сенин кроссовка фирма заводуң болсо, ошондо сатсаң болот. А сен жөн эле неме садоводдон алып эле сатам десең, ал туура эмес. Мисалы кийинди футболканы деле өзүнүн швейный цехиң болсо, ошондо сатсаң болот. Ошондо сен плюска чыгасың. Неге дегенде, башка товарларда там 50/50 возврат болуп калат да. А биздин товарда там 90-95, даже азыр компьютерден көрсөтүп алам, даже 1% эмес. 1% проблема эмес да. Всегда элде без возврата. Мисалы үчүн мен ачкандан баштап ушул күнгө чейин 213 атмен болду, товарчы. 3,5 жыл ичинде. 210. Андан көп эмес. Анан башкалардыкы кандай билбейм. Мен үчүн бул жок эсеп да. Вот 1 айда 1-2 товар атмен болушу мүмкүн. А так күндүгө там 150-200 сатасың, атмен болбойт. Бардыгы там
выкупаемся конкретно. Ошол азыр бүгүндө бизде буга чейин чыгарганыбызда 200-300 миң акчаң болсо кел дегенбиз. Азыр эми эгерде бизде мындайча айтканда 30-40-50% окуучуларым Наславага эле келишкен да, Наславага эле келип, вот менде акча бар, давай баштайбыз деп баштаганда, по факту келгенде, баягы мен олорду эч товар үйүңө сен шунча количество товар алып кой деп мен эч кимди засадить эткен эмесмин. Сага заказ түшөт, ошону сен барып, бир пачка алсаң дагы, бир палет алсаң дагы, 1 миллион сомдук алсаң дагы, оптовый ценада берет. Ошону алып барып жеткизип кой дегенмин. Ошол учурда алардын акчасы жетпей калган. Азыр эми келет, көрсөтөт, 400 миң акчасын көрсөтсө, мен onu окууга ала алам. Эгер 400-500 миң акчасы болсо, мен onu окууга ала алам, и мен onu окута алам. Менде 200 миң азыр акчам бар, 200 миңди кийинки айга дегендер лучше каерде ошондой өздөрүнүн акчасына жараша окута турган жерлер болсо, ошол жака окуй берсин. Сиздин принцибиңиз ошондой, короче, чтобы окугандан кийин дагы дальше иштеп кетиш керек. Максат жанагындай обучениянын пулун алыш эмес максат. Жок, андай эмес. Ошол 400-500 миң акчаңар болсо, келесең мен акчаңа наличи көрсөткө дебейм, вот картада деле көрсөтүп койсоң болот. Наличи алып келсең болот. Мен үчүн көрүшүң керек, сенин акчаң бар. Ого мен эч качан эч кандай претензия болбойт. Ол 100% иштеп кетет да, именно ушул сфера боюнчачы. Сүрөт, маркировка, жанагы ошолор кандай болот сизде? Бизде сүрөттөр жасалган. Өзүңүздө бар. Даяр сүрөттөр келет, сүрөттөр берем, киргизип, сатып кете берет. Кийин по желанию алмаштырып алат. Мен onu алмаштыр деп заставить этпейм. Желаниясы болсо өздөрү алмаштырып ала берет. Обучениянын ичинде жана сүрөтүңүз ham кошулуп бар. Значит, да? Канча миң болот ошол обучение? Обучение 50 миң. Бир ай бою болот. Обучение жок. Биз обученияга эч кимге ограничение койбойбуз. Мисалы үчүн ошо майда татканыңда Нурбек деген келген. Ошо Нурбек азыркы күндө деле жолдо келет машинасы бузулуп калды. Азыркы күндө да келип атат да. Кээ бир информациялар керек экен ого. Азыркы күндө да келип атат. 9 ай, 7-8 ай өтсө дагы келип атат. Бизде эч кандай ограничение жок. Келе бересиң деп 1 жыл келсинчи. 1 жыл обучение өтсүн ал жерде. Керек болсо, любой информация. Анан бизге келерде 400 миң акчам жок, мага просто үйрөт десе, ладно 50 миң берет. Биз ого эч кандай претензиябыз жок. Өздөрү товар тандап, либо өзүнүн товарлары болсо, кантип продажага чыгарышты полный эмес көрсөтүп бере алабыз. Мындай кыласың депчи. Эгер ошол ишинен болбой калган болсо, Хаби, давай, сен саткан товарды неметебиз, сатамын десе, ошого да доплата кыламбы десе, ого мен доплата албайм. 400 миң акчасын көрсөтөт. Үйлөтөгөн, пожалуйста. Жакшы. Ошол, анан бизде неме деген бир ака бар эле. Даже таңгасын орусча таңганып, англисча кылганга да түшүнбөйт эле. Планшет мунуларды иштетиш билбейт эле. Эч нерсени билбейт эле, ошого дагы үйрөтүп, ал киши бирок азыркы күндө иштебей калган. Бирок өзү иштебей туруп, өзүнүн бир тууган эжесин обучение алып келди. Азыркы күндө ошол эжеси окуп атат мендечи. Ал өзүнүн аккаунтун берип койсо болот го, эже мына менин аккаунтум, сиз иштетиң депчи. Ал андай кылбай эле, эже ол өзү, по-моему, жазга баштайт окшойт. Ошон үчүн өзүнүкүн берген жок. Анан возврат боюнча ким токтотом десе, либо депорт болуп кетеби, жашоодо бир нерсе болуп да, короче, бирсе токтотом десе, канча товар алган болсо, ошонун баарын биз кайтара алабыз. Азыр мен сага бир мисал айтайын. Вот кечээ бир 15 күн болуп калды. Талгат деген бала 550 миң сомдук товар бар экен үйүндөчү. 550 миң сом товарын биз возврат кылып алдык. Ол бирок азыркы күндө иштеп атат. Ушул товарлардын ичинен бир товарды тандады дагы. Хаби, мен мына товарларды сатканга бар алып келгенге да убактым болбойт атат. Мен ушул товар сатам деп бир товар тандады, только ошол товар менен иштеп атат. Ол иштебей койгон жок.
любой адам деле келип туруп эле товарлар көрсөт да. Только ушу товардан эчтеке келсе, пожалуйста, иштей берсин. Жакшы. Анан көбүнесе сизге башка жактардан окуп, балчы нишаны туура тандай албай келген адамдар көп экен сиздерчи негизи. Сиздин багытыңыз менен келип, ооба. Ошондой Сразу мен плюс ачып кетейинчи. 60-70% окуучулар ушундай. Ошондо калган нерсени мен билем, нарак коюшту. Мына каяктан алып келиштен. Фулфилмент айтып калдыңыз да, ошондой кызматыңыз барбы? Ооба. Азыр бул жак, мисалы үчүн 80 миңге там башка жакта окуган болсо өзү айтып берет. Окуп берип келген 5 булар менен 5 эле мен сүйлөштүм. Бар dedi, biz okuganбыз dedi, хорошо товарлар көрсөттүм, объяснить еттим, кетишти, келди, 50 миң акча, обученияга акчасын алдым. И мен буларга эч нерсени, мен сүрөттү бердим, вот сүрөттөр, и заводдун точкасын көрсөтүп койдум. Азыркы күндө биз чогуу иштеп атабыз. Анан Вальбиске мен убактым жок дегендер болсо, мисалы биздин Котельникиде жашайбыз да. Башка жактарда, там алысыраак жактарда болуп калган болсо, биз өзүбүз мал жерде упаковка кылып, базарга барып, товарын алып келип өзүбүз упаковка кылып складка жеткизип беребиз. Уштугуна канчадан аласыз? 30 рубльден. Мисалы үчүн биздин ар бир товардан сатканда 100 рубльден көбүрөөк пайда калат да. Калбады дегенде 100 рубль пайда калат. Ал эч нерсе кылбай турган болсо, биз өзүбүз барып өзүбүздүн акчабызга товар алып барып складка киргизип беребиз товарын. Анан айтабыз, сиздин товарыңызды 10 пачка же 20 пачка же 100 пачка товарыңызды алып бардык. Вот акчасын кайтарып калган дейт, акчасын кайтарып алабыз. Жакшы, ошондой фулфилмент кызматтар болсо да карасаңыздар болот экен. Фулфилмент кызмат только биздин товар үчүн эле. Өзүбүздүн товар эмне дегенде, ал товар бизде бар да. Башка товарлар болду. Только биздин товарлар боюнча. Жакшы. Негизи эле келгенде мына жерде астатык же ошондой жаштарга колготкилер бар деп айттым. Кандай кылып таратышты билбей атам. Эмне деп айтышты билбей атам да. Кийинирээк эле калган жерде үйлүп калыптыр да. Берейин деди эле. Кантип беребиз дедим да. Жаш балдарга да эми ал. Кандайча ака? Сизби иштериңиз жакшыбы? Учурда жумушуңуз кандай болуп атат? Сиз ошо мурда окуган экенсиз барактар да? Мурда мен окугам, ооба. Мен декабрь, январь окугам. Башка жакта 80 миң берип келинчегиме көз окуганбыз. Бирок ал жактан нишаны өзүңөр тандагыла дейт да. Аякта базаны үйрөтөт. Товарды моинтип киргизесиңер, карточканы моинтип создавать этесиңер деп баарын үйрөтөт. Болду, нишаны могу товар өтөт, могу товар өтпөйт деп айтпайт да. Биз келинчеме шым саттык, пиджак саттык женский, топик женский саттык, футболка мужской саттык. Алардын товарларын выкупаемость аз болуп, акчабыз Вайлбресте көпкө кармалып калып атты да. Анан ошого мен иштеп жүрүп, силердин рекламаңардан көрүп калдым. Да бир жерде көрдүм, аяк барсам да аякта айтпайт нишаны. Сиз өзүңүз товар тандаңыз болду. Дейт, айтам ага, мен базаны билем, мага базанын кереги жок, үйрөтпөй эле кой мага, только нишаны айт, но ниша өтөт. Десем, аны да айтпайт. Анан ушул силердин рекламаңардан хабинни көрүп калып келсеңер, могу сатасыңар товарды 3 миңден 5 миңге гарантия бар 1,5 айда дегенден келдик. Келинчегиме келип эле булдан сүйлөшө эле бир жарым саат сүйлөштүк. Үйгө бардык, акчаны алып келип бердик дагы ошол күнү эле товарды киргиздик, карточкасын создавать эттик, эртеси күнү продажа башталды да. Бул товардын неси жакшы, бу да выкупаемость 90 жок дегенде бул минимум 90% экен да. Акчаң калбайт да. А так 100% кетет. Сатылат. Ошоңуз жакты да. Анан бул товар еще өзгөрүлүп да кетпейт да. Кийимгече өзгөрүлүп кетет экен. Анан женский кийим адамга жакпайт экен, аял кишигечи көп отмена көп болот экен. Ошон үчүн бул детскийге өттүк. Ушул жакта Кудайга шүгүр азыр иштеп атабыз. Жакшы, жагат мага. Күнүгө 3,5 миңден 5 миңге чейин ошол убада бердиле өзү, да? Ошол айтылгандай болуп атты да, значит. Хабиге рахмат. Алла разы болсун. Эч мындай жашырып биягын айтпай коюн, тигиндей мындай деген эчтекеси жок экен. Баарын эле өзүнүн кабинетин ачып эле минтип коюп коет. Мен сатам. Кааласаңар любойун киргизгиле мындай товар. Сүрөтү менен берем да? Сүрөтүн берет. Бүт
Башка жакка барсаң баягы көрсөтпөйт, өзүң эмне сатасың десең, мен тигини сатам, муну сатам деп коет, көрсөт десең көрсөтпөйт да. Сен действительно ошону сатасыңбы, көрсөтсөң десең көрсөтпөйт да. Бул ошо ноутбуктун ачып эле көрсөтүп коет экен. Ошол жактан кирип алып өзүң карап, кайсы товар сатылып атыптыр, карап эле ошону киргизе бересиң. Болду. Негизи сиз канча айдан бери ушул жакты изилденип жүрөсүз негизи мына? Мен өзүм Wildberries боюнчабы? Wildberries боюнча мен 2 жылдан бери эле изилденип жүрчүмүн. Анан ошо быйыл ошо былтыр декабрда окугам. Ары чыгынып окудук да. Анан ошо иштедик. Кудайга шүгүр, базасын үйрөндүк, баягы 81 000 сом бергенибизге өкүнбөйбүз. Базасын үйрөнүп алдык, Кудайга шүгүр. Келинчегим экөөбүз. Анан баягы товар ошо нишан тандай албай жүрдүк да. Тияка барып, бияка барып урунуп аттык. Анан ошо хабиге келип бир нишага токтодук да. Ошо детский колгаткиге токтодук да. Ошо. Буга чейин кандай жумуш иштедиңиз эле сиз? Кайсы жумуш иштедиңиз? Таксиде иштегем. Такси. Хабиге келгенден бери таксиге чыкпай калдым. Өзүм машинам бар эле, аны саттым. Арендага айдап жүрүп, ошо аренданын акчасын ушул жактан иштеп берип атам да. Таксиге чыкпай калдым да ошочу. Күнүгө буюрса ошо 5,5-6 миң бар экен азыр. Шигрова бар. Канча оборот киргиздиңиз ошондо? 400 миң киргиздиңизби? Башында хаби өзү айтканда 200 миң менен келгем. 200 миң таза менен келгем, 50 миң хабиге берип 200 миң товарга келгем. Андан кийин ошо кичине акча жок болуп калып, машинамды сатып, ошо машинамдын акчасын киргизип атам да, ошо киргиздим азырчы. Анан хаби айтып атпайбы, fulfillment деп. Ошол менен чогуу иштеп атабыз да хаби менен. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Келген болсо мекендештерге көргөзүп, жардам берип, жашырбай, Сөзсүз конечно. Бизде хаби жаңы эле силер айткандай биз баягы эптеп окутуп акчасын алыш эмес. Алда мында иштеп кеткенди биз каалайбыз. Иштеп кетсин депчи. Ошол позициясы чындыгында мага жакты. Максат ошол акча эле алыш эмес экен депчи. Аял кишилер келип окуса дагы боло береби сизде? Кандай кыз келиңдер азыр учурда окуп атабы сизден? Бизде жок. Кыз келиндерден бир эже бар. Алысырактан келе албайт, анын товарын биз өзүбүз упаковка кылып, складкасына киргизип беребиз. Анда бир эже бар, өзү заводдо биз ошол эжени, ал эже ошол биз товар алабыз да, ошол заводдо продавец болуп иштейт. Биз мен ол постоянно барып, 10 палет, 20 палет, 30 палет, 40 палет алып берсем, хаби сен эмне атасың, башка жакта базар таап алдыңбы деген жерлер болгон. Жок, Wildberries сатам, анда меники неме деп. Ошол эже, эки эже бар. Анан бир информация болсун, ол менде мен билсем дагы, мисалы только мен окуткан адамдарга гана неметем, үйрөтөм эмес. Бесплатный информация бар складтар боюнча. Любой адам келсин, ошол информацияны азыр мен кагазга жазып берем. Келсин, ошол информация бекер. Азыр видеода көрсөтүп берем. Ал нерсени көп жерде билбейт. Мисалы үчүн биз билгенибиз үчүн, мисалы үчүн Белый дача да, Белый дачага алып барабыз. Биз өз основной склад Белый дача болгондуктан биз Обухов алып бара алабыз. Электросталга алып барсак болот. Аэропорт Жуковский жакта да бир Софина деген складдар бар. Ошол жактарга алып барсак болот да. Ошо бир складдын немесине, кругуна биз алып барсак болот да. Ал жактан да разный ценалар бар. Мен бир арага алып келсең, мисалы көрсөтөм, ал жерден видеодон тартып камеранын. Чтоб элдер түшүнсүн да. Мисалы үчүн 100 товар саттым дейли бир күндөчү. Белый дачанын эмеси логистикасы 80 рубль, тамкасы 15 рубль, 80 рубль. Софинодуку 30 рубль. Электросталдыкы там 48 рубль. Обуховонуку там 25 рубль. Ушул жерден делечи, мисалы үчүн 100дү көйтө 80 рубльден 8 миң, неменекичи Белый дачаныкы 8 миң, Софинонуку значит 3 миң болот. Электросталдыкы там 4800 болот. Обуховонуку 2500 болот. Эми кара, мен бүгүнкү күндө мына 133 заказ болуптур делик мисалы. Мына 130ду мен 100-ünü эсептейинчи. Эгерде мен 100 заказды
мынау белый дача алып барып тапшырсам бүгүнчү менден 8.000 акча алат. Логистикасыначы. Эгерде мен буну өзүм аэропорт Жуковский жакта да бир склад бар, Софиного алсам 8.000 эмес 3.000 эле алат. Ал эми мен буну немеге электростанцияга алып барсам 4.800 алат. А мен буну Обуховго алып барсам 2.500 акча алат. Түшкөн заказдарды алып барып ошого тапшырасыз да? 100 заказды мен эгерде мына немеге алып барсам, түшүндүм. белый дача алып барсам 8.000 алат, эгерде Обуховго алып барсам 2.500 алат. Мен ушул жерден дагы 5.500 сом акча эконом болот. Ошол жактарын мен любой адам келсин, мен бесплатно үйрөтүп берем. Эгерде сен өзүң складың белый дача болуп же либо Подольский болуп туруп сен ушул складтарга алып бара турган болсоң, анда 30% штраф болот. Ушундай жерлер дагы бар. Любой адам по поводу склад боюнча кайерге кылыш керек, кандай кылыш керек, эгерде количествосы болсочу, күнүнө 50ден же 100дөн алып бара турган болсо, количествосунан кичине акча иштейм десе, ушинтип эле иштесе болот. Азыркы күндө көптөгөн адамдар мына белый дача алып барат да, 100 та күнүнө 100 та сатып аткан болсо, 8.000 не за что эле берип аткан да. Ондан унал жерге үйүнөн 20 мүнөттө келе турган болсо, 20 мүнөт 40 мүнөт анал жерге барсын, зато 5.500 сом акча эконом кылып атпайбы бир адамданчы. Кыскасы мындан айтпай аткан нерселер көп экен, значит. Эми ким айтат, ким айтпайт. Биз ону жашырып эч жака алып кете албайбыз. Керек информация, пожалуйста. Эгер нөлдөн келсе, ошол ноутбуктан иштетишти үйрөтөбүз дейт, каяктан баштап үйрөтөсүз, значит. Мен Бекбол маркет деген ана балдарданбы? Бекбол маркет дукан болот. Ошого айтсаңыздар, мындай бесплатный мышкасын бесплатный кошуп берет. Өз оптом ценада берет. Жакшы. Ишиңизге келик, калган эм келип сүйлөшсө, чалышып, Анан иштейм дегендер, мисалы үчүн ол хабарга үйрөтөт дегендер түрлүү бирде мага келип менден үйрөнө албай, дагы менден башка дагы каерде обучение үйрөтө турган болсо, ошол жактарга да барсын. Ошол жактарга барып, олордон информация алсын, алардын условиясы кандай. Анан салыштырып 5-6 жерге барып, ошол жерден бирөөнүсүн жактырып иштесе адашпайт деп ойлойм да. Бирөө эле мына ушул жерде окутулат экен, миллиард акча табат экен, либо миллион акча табат экен деп айтса, ошол жерге барып окуп албайчы. Мисалы мага деле прямой, мисалы сен немен көрүп, прямой мага келишин деле каалабайм. Ол да мага келерден мурун башка жака барсын. Алардыкын көрсүн, условиясын көрсүн, түшүнсүн, билсин. Дагы башка жактарга барып, анан келип биздикин салыштырып көрсүн. Жакса, пожалуйста, иштесин. Группалар менен таратып коюңуздар. Окугандар сабак боюнча жазып койсоңуздар болот. Ишиңиздерге келик. Номерлерин коюп койдук. Метро Котельникиден канча мүнөттүк мындай жобасы 10 мүнөттө? 6-бекатта. Метрого ошо 10 мүнөттө экен. Парковка кеңири экен, бирок мына зданиянын жанындачы. Эми окуй турган адамдар жазган болсо, графиктерини адамдардын количествосуна карап коет да мындагы, же келе береби? Графикти мисалы үчүн любой адам эртең саат 12 барам дейт, все, 12де биз оны күтөбүз ал жердечи. Либо кечки саат 10 барам дейт, күтөбүз ал жерде. Эч кимге биз саат манчада кел, анчада кел деп эч ким айтпайбыз. Азыр жазудан жакта да бир болуп отурат, ал деле мисалы үчүн кече чалды. Азыр видео түшкүсү келип айтат, кече чалды. Мен одан сурадым. Эртең кайсы маалга келе аласың? Саат 2-3 деди. Мен күтүп отурдум. Азыр бирөө келди. Ошондой тургандар группаларын бөлүшүп коесуздар. Бирөө жарым издегендер бар мына чындап эле окуп, базасын билип алып, мына ниша таппай жүргөндөчү колдон келген болуп аткан, жүрүп аткан движогун көргөзөт экен, кыскасын айтканда, мындай айткандачы, каяктан алат, эмне коет, эмне кылат дегендей түшүндүрүп берет. Көрүшкөнчө группаларын бөлүшүп коюңуздар. Telegram группам комментарий коюп койгонмун. Керек ошол жактан бири-бириңиз менен сүйлөшүп, квартира берем, жумуш наркы берке деген смстер болот. Бири-бириңиздер менен сүйлөшүп, жана алсаңыздар болот. Ошол жактан кирип кат алып, ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди-чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди-чыкты ушул жерге коюп койдум.